Күндүн окуясы, бурч суроолор, ачык жооптор, кайчы пикирлер, ачуу чындык, талаш тартыштар. Мунун баары Айлампа программасында. Саат 9-дан 10-га чейин тыңдаңыз. Сиз угуп жаткан Марал радиосу өз уктурууларын түз абада улантат. 1 саат алдыда Айлампа программасынын алкагында микрофондо Майраш Базылакунова болот. Биз бүгүн Бишкек шаарындагы негизги көйгөйлөрдүн бирин талкууга алмакчыбыз. Ал унаа токтотуучу жайлар. Өзүңүздөр билгендей эле көчө жээгинде унаа токтоп, алар мыйзамсыз түрдө токтотулуп, шаардын кыймылына түздөн түз тоскоолдук жаратууда. Муну кантип жөнгө салууга болот? Деги эле анын чарасы барбы? Бул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Биздин студиянын телефону 68 06 06. Мындан тышкары биз WhatsApp номерибиз аркылуу дагы суроо жана пикирлерге орун беребиз. Ал үчүн сиз 0708 68 06 06 номерин териңиз. Ошондой эле Facebook баракчабызга дагы суроо жана пикирлерди кабыл алабыз. Ал эми азыр мен келген меймандар менен тааныштырып өтөйүн. Алар Бишкек шаардык мэриясынын муниципалдык рыноктор, унаа токтотуучу жайлар боюнча дирекциянын бөлүм башчысы Рустам Алиев. Саламатсызбы? Ошондой эле белгилүү архитектор, Бишкек шаардык кеңешинин мурунку депутаты Жумабек Тентиев. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиздер. Алгач ушундан баштайлык. Рустам мырза, мына кечээ маалымат жыйынын өткөрдүңүздөр. Мен билгени акыркы бир 5-6 жылдын ичинде, бул бери болгондо эле, унаа токтотуучу жайлар маселеси көп көйгөйдү жаратып келет. Бирок менин пикиримде мындай, аны жеңилдетүү жолун көрө элекмин. Же аракет болбой жатабы, же ошол аракеттин майнабы чыкпай атабы. Кечээкү жыйынды эмне үчүн өткөрдүңүздөр? Бир мунасага келип, элге түшүндүрөлү дедиңиздерби? Максатыңыздар эмнеде болду? Эми ошол парковка проблема боюнча элге түшүндүрүү берели деген максатта чогултканбыз. Азыркы учурда Бишкек шаардык кеңешинин 197 токтому бар 30-июндан. Ошол негизинде азыр мэрияга задание берилген. Ошонун ичинде задание берилгенде кагазда для подготовки нормативно-правовых актов ушул шаардын ичинде парковка менен стоянка жөнүндө. Азыркы учурда иш аяктап калды. Биринчи сессияга киргизилет. Эгерде депутаттар колдосо, то чечилет. Бирок бул былтыркы жылы эле баягы шаардык кеңештин мурунку чакырылышынын депутаттары карап анан кетишмек, бирок бул кийинкиге жылып калды, туурабы? Жок, акыркы жолу караганда ошол заданияны берип кетти, кылгыла деп. Азыр биз уже жумушту аяктап калдык. Эми азыр келе жаткан биринчи сессияга. Кайсы маселени карашат алар эми? Айрдан бүт шаар боюнча стоянка менен парковканын иши жөнүндө болот. Кантип иштеш керек, каерде иштеш керек, акысы канча болуш керек, муниципалитет эмнеге жооп берет, водительдер эмнеге жооп берет, бүт баары тең жазылып түшүндүрүлүп турат. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарына тиешелүү болгон канча муниципалдык ушул унаа токтотуучу жай бар? Азыр биздин карамабызда 19 муниципалдык стоянка бар. Акысы 25 сом. Круглые сутки иштейт. 19 стоянка. Бул канча жылдан бери келе жаткан тариф? 25 сом. 25 сом 2009-дан келе аткан тариф. 2009-жылдан бери 25 сом коюлган, ошо менен өзгөрүлө элек. Жана башка гостевой деп коет эмессиздер орус тилинде. Ушул меймандар багы соода точкаларына кирип чыкканда токтой турган унаа токтотуучу жайлардын саны канча? Мурун биздин карамагыбызда болгондо 102 гостевой парковкалар болчу. Бир жылда 2 миллион 800 миң сом түшчү. Анан 2014-жылдан баштап ал функция УМСке берилген, азыркы УЗРге. Мурда андай токтотуучу жайлар деле акы төлөнчү, бардыгын алынчу баары бир. Эми андай деле көп деле эме болчу эмес. Көп деле чогулчу эмес. Основной массасы баары эле бесплатный болчу. Макул, анда чогулчу эмес деп атасыз. Ал мыйзамдуу беле же мыйзамсыз түрдө беле? Ошондо мэриянын токтому чыкканбы, жокпу? Бар беле же жок беле дегеним? Акча чогулсун дегенби? Жок.
акча чогултсун деген жок. Макул, азыр биз мына шаардык кеңештин мурунку депутаты Жумабек мырза менен маектешели. Сиз бул кеңеште, шаар кеңешинде бир 10 жылдай депутат болдуңуз. Түздөн түз ушул тармактык комиссияны жетектеп турдуңуз. Бул сизге абдан жакшы тааныш. Ал кезде автоунаанын саны дагы аз беле же анчалык көйгөй жаратчу эмес беле? Ошол кездеги абал кандай эле азыркыга салыштырмалуу? Ал убакта бул проблема жаралганда башталыш болчу. Ошондо биз ошону изилдеп, мына окумуштуулар баш болуп. Ошондо эле мына статья түрүндө мэрге да бардык жерге, президентке чейин сунуш кылганбыз да. Мына шаардын борбору деп коем, темир жол турат. Ошо темир жолду 3 деңгээлге бир ылдый этажга түшүрүп, мисалы, темир жолду үстүн жана такыр токтобой турган автотрасса болмок. Анан жанагы микрорайондон бери келгендер анын алдынан өтмөк да. Канча деле акчанын көп кереги жок болчу. Ошону баштаса, азыр бүгүнкү абал болбойт эле. Мына азыр Рустам менин айтып атканын кунткой угуп отурам. Бул 10 жолу жыйналыш кылабы парковкага жана аптаны токтоткон жерге 100 сом кылабы, бул маселе чечилбейт. Канча кылса да. Мына мен өзүм машина айдап жүрөм, бир жерге токтош үчүн же болбосо жолдун жээгине коем, жол ичкерип калат, а жерде машинелерге жана тоскоолдук кылып атабыз. Бул эчтеке чечилбейт бул маселе. Ошондуктан мына азыр депутаттар отурат, мен таң калам. Баягы кыргыздарды улус алып бара эле, аксакалдарын сыйлаган. Эми аксакал дебесе эле баягы төргө туруп чай ичип эле тиги алжып калган карыган адамдарды ойлошот. Биз өнүккөн мамлекетпиз. Бул шаар, борбор шаар болгондо да оптимальный деп коет жана илимий тилде. Чоң да эмес, кичине да эмес. Эми ушуну башкарганга акылыбыз жетпесе, сөзсүз эте чоң маселелер эми жаралат. Анан мен түшүнбөйм. Мисалы биз илимди изилдегенде 1 жыл бою отуруп алып, бизге чейин эмне жасалганын изилдеп чыгабыз. Эми шаарда мына гезитти да окуп койбойт. Же мурунку ошол депутаттык комиссияны башкарган адамдарды чакырып, же кеңешчи кылып, же бекер эле мына айта турган акыл эмес, эми үйрөтө турган тигилер жаш эмес. Ачыгын эле айтып коеюн, эми сакалдуу адам катары. Эми мэр келет, анын маселе эмне экенин түшүнбөйт. Мына бүт мына телевизордо карап отурдум, мэрди шайларда. Эмне кылыш керек мэр? Баарын кошуп жыйнап келсек, жанагы корош шыпырган тиги дворник болуп калып атат. Эми азыр түздөн түз ушул көйгөйдү чечүүнүн бир жолдору бар. Ушул жагына токтололук. Байланышка чыккан угарман калгач кезек берсем. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Угуп атабыз сизди. Мен көрдөн чыгаттым эле, дайыма эле чыгам, фамилиям Эсенкулов. Бул көйгөйдү чечиш үчүнчү биздин жанагы атка минерлерди, жана министерство, чоң болуш дегендер мына жол тандабастардын ошолордун жанагы отурган иштеген жанагы имараттарын шаардан тышкаркы жерлерге чапчактыш керек. Ошондо шаардын кичкин болбойт. Кет мамлекеттиктер айтып калат экен, Кыргызстандын борбор Бишкек базардын шаары депчи. Ошол жаманаттан кутулуш үчүн атка менен жол тандабасын алыш керек, жөнөкөй машина миндириш керек. Анан жанагы имараттарды шаардын тышкаркына токмокко, кантка, кеминге жибериш керек, ошол жерден иштегиле депчи. Анан жана ресторандар, анан дагы көйгөй. Мисалы баары акчага да машина менен барышат. Мектепке дагы, жана жогорку окуу жайлар, анан тыгын болот да жөнөкөй капка. Рахмат. Эми административдик имараттарды шаардын сыртына көчүрүү маселеси бул канчалык реалдуу болушу мүмкүн? Анткени бир борбор, бул борбор. Ооба, ал эми мындай ачуусу келип айткан сөз да чындыгында ар бир борбордун өзүнүн функциясы болот. Ал функцияны аткармайынча ал борбор болбойт да. Эми токмокко көчүрүп коелу, ал жактан бул жакка келип бир маселени чечкичи эле тиги жана кабыл алуу бөлмөсүндө эл толуп калат, аны менен маселе чечилбейт. Мисалы бул маселе көп тармактуу маселе. Жана бала бакчаларды тиги мурда план менен курулчу да. Башкаларга сатып жиберип, мына бала бакча жок калды деп койгон.
эртең менен бала бакчага балдарын алып барыш үчүн мурда микрорайондо жөө эле жеткирчү. Азыр бул киши туура айтып атат. Ошол функция жок калды. Мисалы эле бала бакчага барыш үчүн бир шаардын башка жагына алып барып, андан кийин жумушуна кетет да, мисалы. Анан ал эмне болуп атат? Мына мектепке балдарын жөн мектепке бербей ар кайсы мектеп тандап берет да. А жерге эртең менен балдарды машина менен жеткирет. Мектептин жанын карасаңыздар, анык кысым ошол жерде. Жана соодагерлер, соода сатык болгон жерде машиналар толуп тура. Анан ушулардын баарын изилденип, жанагы бир илимий негизде бир жанагы генеральный план деп мына мурдатан эле айтып, ошону тиги аткармайынча бул маселе чечилбейт. Мисалы, бул шаар жанагы аксакал тиги киши туура айтты, соодагерлердин шаары болуп калды. Эми ал сөзсүз болот. Бирок соода кылган жерде мына чет өлкө дүйнөсүнүн жарымысын көрүп чыктым бир. 4-5 кабат ылдый же болбосо өйдөнү карай жана гараждар курулган. Азыр гараж куруш керек биринчиден. Көпчүлүк учурда сөзүңүзгө аралжыда мына ушундай ири соода түйүндөрү курулат, бирок анын жанына автоунаа токтотуучу жайлар каралган эмес да, ал тууралуу ойлонулбайт же андан кийин ойлонгон фактылар болуп атпайбы? Эмне үчүн ошону мисалы жанагы атайын архитектуралык кызматтан уруксаат алганда ошонун баары деталдуу иштелип чыкпайт? Генеральный планга ылайык архитекторлор рухсат берет да. Мисалы азыр генеральный планга ылайык архитекторлор рухсат берип атса, азыр мына көбүн тиги жана прокурорлор карап туура эмес деп айтат. А чындыгында закон, бул генеральный план. Мисалы генеральный планды бир эле ор койгон маселени айтайын. Токтогул көчөсү. Мына Гоголь беле жанагы эмеден чоң үйдү куруп салган Токтогул көчөсүнө чыгарып. Ал тротуар эмес, көчөгө. Ал бул жанагы генеральный планды бузмак турсун, жанагы шылдыңдап аткан сөз да. Бул мен эмне кылсам ошону кылам деп жанагы плавательный бассейн билем. Токтогул көчөсү бул эң центрдеги магистраль деп коет. Муну тетиги суудан өткөрүп тиги эме Восток Бияш жака ачып чыгарыш керек. Бул бир эле туюк болуп калса бир жери, а шаар тумчуга баштайт. Анан мындай маселени чечмейинче эч качан мүмкүн эмес. Бизге WhatsApp номерибиз аркылуу келген да суроолор бар. Угарман кайрылып атат. Шаар ичине парковка кылбаса, көчөлөрдө машина тыгым болуп кетти. Ар кайсы жерге токтой берет. Суроо. Өкмөт бюджетинде парковкага ошондой эле унаа токтотуучу жай курганга каражат бөлүнөбү же шаардын бюджетинен эле кетеби деп сурап атат. Руслан мырза жооп берсеңиз. Рустам мырза. Бүгүнкү учурда управление земельных ресурсов катуураак сүйлөсөңүз. аукцион өткөргөн. 5 жер участкасына азыр многоярусный парковка салынат. Быйыл башташат. Жо негизи бюджет боюнча айтып Жок, берсеңиз. бюджет эмес, инвесторлор салат. Бирок мэриянын каражатынан бөлүнбөйт да атайын ушундай түздөн-түз унаа токтотуучу жай куруу үчүн. Жок. Бир да сом бөлүнбөйт. Кандай эле мурда бул система кандай ишке ашчу эле? Эми мурда биз депутат кезде мындай ор коюп чыккан эмес бул проблема. Анан менчиктерге дагы уруксат жок болчу. Ошол убакта эле уруксат берсе, мындай парковканы курган. Ал убакта башкача көз караш болчу. Мына шаар кийинки учурда эле мына көп кабаттуу үйлөр курула баштады. Мурда ал жанагы шапкесин сыйрып алабы, эмне кылып алат деп уруксат жок болчу да. Акыркы бир 5-6 жылда ушу унаа тыгыны кескин көйгөй жарата баштады, Машина көбөйдү аябай. Просто. Эми бул сокурга деле көрүнүп турбайбы бул маселелер. Бул маселе эмес, эми эртеңкини ойлош керек. Эртеңкини бүгүн чечпесек, бул маселе мына эми жакында тиги билбейм. Жолдун так ортосуна токтоп калды. Мен бул канчалык деңгээлде негиздүү экенин айта албайм, бирок өткөндө мен ошо маалымат каражаттарынан окудум. Бишкекте, Борбордун өзүндө 2020-жылы автоунаа жүрүүгө мүмкүн болбой калат деген статистиканы окудум да. Эми ага аз эле убакыт калган экен, анда бул көйгөйдү түздөн-түз чечишибиз керек экен. Мамлекеттик деңгээлде көңүл бөлүнчү маселе окшойт, Сөз бүгүн эле жүрбөй калды мына бүгүн. Байланышка чыккан угарманга көңүл бөлөлүк, анда саламатсызбы? Саламатсызбы. Угатабыз сизди. Эми бул Бишкек шаарында туруп, атым Олжобай. Бул немени чечиш үчүн бул пешеходный переходдорду подземный кылыш керек биринчиден. Анан экинчиден бул
айтты ғой бір азыркы звон кетип айтты, Токмокко көчүрбеш керек. Шаардын четинде 48 новостройка бар. Ошол жактарга жерди бериш керек. Мына компанияларга выгодный ценада. Күнүнө бир 20-30 машина чыкса 48 миллионда разгрузка болот да. Рахмат сунушуңуз үчүн. Эми биринчи чече баштаганы мына азыр жанагы автобус, троллейбустарды сатып алып мына жүргүзөбүз деп атат. Бул эң биринчи чечиле турган маселе. Анткени жана машина токтото турган проблема бул борбордо эле. Негизинен борбордо. А чет жактарда мындай проблема азыр жарала элек. Ошондуктан тез арада мына троллейбустарды көбөйтүш керек, автобустарды көбөйтүш керек. Анан кийин жанагы борборго кире турган машиналар азаят ошондо. Анан жана маршруткаларды урушуп калабыз, бир чоң проблемалар чечип берип атат, бирок булар автобус жок үчүн. Ошондуктан жанагы борбордо жанагы коомдук транспорт иштесе, азыркы проблеманы айтып атам, а кийинкиси башка. Анан маршруткаларды четирээк жакка жүргүзүп турсак, андан ары чече турган, жана айтпадымбы, темир жолду ылдый түшүрүп шаарды экиге бөлбөй. Ошол проблеманы чечсек, мына ага мисалы Азиатский банк, Всемирный банк, ар кандай эми карызды ошо банктардан алыш керек. Мына түз мамлекеттен алган ал коркунучтуу да. Анткени бул банктар карыздан списание кылып коет, кутултуп коет, интип коет, же жардам катары эметишет. Ошондуктан борбор жери бир көп болсо 7-8 километр экен. Ошол жерди жанагындай ылдый түшүрө турсак, көп нерсенин баары чечилген. Рустам мырза, мына ушул дирекциянын өзүнүн иштеп чыккан бир стратегиялык планы барбы? Маселени кандайынан көрөсүңөр? Өзүңөрдүн жеке көз караш кандай? Многоярусный парковка салыш керек деген эле ойдобуз биз деле. Кайда салыш керек? Шаардын бир нече точкасынабы же бир жерге салынса деле ал көйгөй чечип бербейт да. Шаардын ичинде мына 19 стоянка бар. Жерлери 30 сотка, 40 сотка эмесин түзөт, площади. Вот ошол жерлерге сунуштап атабыз, многоярусный парковка. Ал кайсы жерлерде бир нечесин санап бере аласызбы? Ооба, мына Октябрьский районунда 10 стоянка бар. Бул Токомбаевада, 10 микрорайонда, Жукеево Пудовкинода, Ортосайский базардын маңдайында, Донецкийде, Ортосайский базардын ылдый жагында, Каралаева Куттубаевада 2 стоянка бар, Нуркамалада бар 1 стоянка. Бирок ал жерлерге эмес, мисалы шаардын борборуна агылгандардын маселесин кантип чечсе болот да, ал жакка эмес да. Мисалы сиз айтып атасыз, Жукеев, Пудовкин, Токомбаев жана башка көчөлөрдү санап атасыз. Ал жакка эмес, шаардын борборунда болуп атпайбы жанагы жолдун тыгындары? Эми борборунда жер деле жок болуш керек мындай лайыктуу. Потому что многоярусный парковка салыш үчүн бир чоңураак жер керек деп ойлойм, а борбордун эмесинде андай жер деле жок болуш керек. Эми борбор деген ал эми аянт да. Мындай да, мисалы соода борборду коелучу. Соода борборунун тегеретесинде ошол парковка болуш керек. Эгер чоң соода борбору болсо, чоң. Мына бета сторис эмелер туура кылып атат алар. Бекер жанагы короосуна ар кайсы жерине жасап атат да азырынча. Анан кийин административдик здание. Анын жанагы архитекторлордун көз карашы боюнча айланасында кенен аянт болуш керек, токтой турган. Ал жерде жок да, өздөрүнүн автоунаасы үчүн гана, а башка меймандар үчүн тыюу салынган белгилер турат. Жок, ал мындай да, жанагы мейман болобу, эме болобу, баары машина, аны токтотуш керек. Жок, азыр ошондой да, мисалы аларга орун берилбейт да. Берилбейт, бирок ал жерге ким келет? Мисалы административный, ошол иш менен келет. Туура. Ал мисалы бул мисалы борбордук аянтта борбордук имарат турса, ошогунун жанагы иш боюнча келгендер келип ишин аткарууна кетиш керек да. Анан парковкаларды ошолордун тегеретесинде биринчи ойлош керек. Анын андай ошол ишти аткара алсак, анан башка жер өзүнөн өзү азаят. Азыр дагы бир угарманды угуп көрөлүк. Саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Саламатчылык айта бериңиз. Мындайдын этистен байкедили архитектурада иштеп жатпайбы? Бул баары катачылыктар, архитектуранын катачылыктары азыр көп кабаттуу үйлөрдү куруп атышат. Аларга сөзсүз түрдө подвалны же биринчи этажына стоянка кылдырыш керек. Аны уруксат бербеш керек.
Азыр баары бир үй куруп алып турган тегерегине машина коюп аткан жерде ойноп атпайбы, даже детский площадкасы жок болуп атат. А экинчиден могу мэриянын келген мэрдин өзүнүн бир позициясы болуш керек да. Мисалы үчүн мына генеральный прокуратуранын зданиясы 5 жылдан бери турат. Ушуну стаянга кылса болот. А булар болсо азырга чейин ойлонуп жүрөт. Булар ойлонуп бүткөнгө чейин уже той такыргандабыз да. Ушундай мэрден да көз каранды болот да бул. Азыртан чечпесе, сиз айткандай жакында батпайт машина. Рахмат. Эми муну бул маселени айтып атпаймынбы, сокурга деле көрүнөт. Эртең эмне болот, а деле көрүнүп турат. Аны кандай кылыш керек деп. Мына азыр тезинен жанагы мэрияда жанагы архитекторлор менен биригип туруп бир жакшынакай долбоор түзө коюш керек. Кай жерде мүмкүнчүлүк бар, ошол жерге жанагы инвесторлор деле даяр турат. Анан жана көп кабаттуу деп эле баса калып критика кылып атабыз. Аларга кабаты канча көп курса ошончолук премия бериш керек. Анан подвалына дагы ошончо бир 3-4 этаж стоянка. Мына азыр чоң үйлөр стоянкасы курулбай калды. Дагы бир нонсенс бар да бул жердечи. Көп мында унаа токтотуучу жайлар көп эле соода точкаларында курулган бар. Аны таанууга болбойт, бирок эл ага көнгөн эмес. Токтотпойт, кирбейт да. Түздөн-түз ошо көчөгө коюп коет да, ыңгайлуу анткени чыга калып эле автоунаасына түшүп алып кетип калат да. Бул жерде ушул жоопкерчилик маселесин дагы айдоочунукун караш керек экен да. Эми ал айдоочу эмес, аны кандай уюштурган. Мисалы ошо торговыйден бир 3-4 кишиге айлык төлөп коюп койсо, аны таснакай эле чечип коет. Мына баягы биринчи учурларда жана стоянкасы жок, бирок ошонун жанына машинени токтоткон, жана таягын алып алып 5 сомдон алып тиги регулировка кылып турган, анын да пайдасы жакшы болчу. Аны алып койгондон кийин мына токтото берет, чаржайт. Анан эч кандай тиги чечилбей атпайбы. Азыр ушул боюнча мына дирекциянын өкүлүнүн пикирин угабыз, бирок угарман байланышта. Саламатсызбы? Угатабыз сизди. Саламатсыздарбы? Мен сунуш киргизейин дедим эле. Могу Союз маалында курулган этаж үйлөрүнүн көпчүлүгүндө парковка маселеси каралган эмес да. Андан кийин доорлордун астына батпагандардын көбү эле жолдорго чыгып кетип жатпайбы? Андан кийин ошол курулган Союз маалында курулган үйлөрдүн астларында көпчүлүк бош жерлер жөн эле жатат да, бактар тегилипчи. Анан кийин көпчүлүгүндө баягы детский площадка деле жок, жөн эле турат. Анан ошону мындай жакшылап алып келип, руксат кагаазын алып, ошол жерге парковка жасап алса болот беле деген суроо да. Анткени көпчүлүк эле шопурлар айтышат, өздөрүбүз деле болсо, өзүбүз деле жасап алмак элек такнакай парковка депчи. Ошого кандай карайсыз? Рустам мырза, оюңузду. Мал двордогу парковкалар боюнча азыр көп үйлөр ТСЖ болуп кеткен. Товарищество собственников жилья. Көбүнүн кызыл китептери бар. Анан кийин өзүнүн коросунда кандай иш жүргүзөт, алар өзүнүн колунда ТСЖ эле өзүнүн дворун, өзүнүн границасын. Ошол жашоочулар менен биргеликте кеңешип чечсе болот, аны. Угарман кайрылып атат. 21 сомдук унаа токтотуучу жай кайсы жерлерде бар? Анан саатынабы же суткасына төлөнөбү деп сураган. Суткасы 25 сом. 21би же 25? 25 сом. Ал жылыга ошо эсептесеңиздер бюджетке канча каражат түшөт экен? Бир жылда 8 миллион сом түшөт. 8 миллион сом түшөт. 19 тайын. Ал кайда кетет каражат? Бюджетке? Жок, бюджеттен түздөн-түз кайрадан ошол унаа токтотуучу жайларга кандайдыр бир пайызы жумшалабы? Мисалы, оңдоо жана башка жумуштар үчүн. Канча пайызы? Текущий содержаниясы обязательно каралат. Жок, бюджетке түшкөн акчанын 20% шаарга калат, калганы башка жака кетет. Бул шаардын өзүнүн бюджетин ачар. Мына мэр деле кантип иштеп атканын киши таң калат. 20% шаарда калат, калганы республикага кетет. А эгер ушунчалык кайнап аткан жерде ошонун жок дегенде 50% калса, бул проблемалар чечилмек. Биздин убакта эле ошондой болчу. Албетте, бул көйгөй болуп эми көп жылдан бери чечилбей келатат. Жок, көйгөй эмес. Бул көйгөй дегендин мааниси кичине башкара. Жок, эми бул маселеничи дегеним республикалык бюджетке кетет, а өздөрүнө алып калуу маселеси чечилбей жатпайбы? Аны эл өкүлдөрү деле көтөрөт, чиновниктер деле көтөрөт. Карабайт. Эми бул шаар кылабыз десе, анда калтырыш керек 50%-ин жоктон. А шаар кылбай эле жанагындай
тиги могу тиги силер айткандай тиги өкүрүп кыйкырып көйгөй жарата турган кылабыз десе 20% менен отура бериш керек. Угарман байланышта саламатсызбы? Сизди угатабыз. Саламат. Бул радио экен. Дал өзү. Айлампа бул. Эмечи мен бир оюмду айтайынбы дедим эле көргөн көрүнүшүмдү. Унаа токтотуучу жайлар боюнча. Ооба. Айтыңыз. Эме менин саламатсыздар конокторго. Менин бир оюм ушул, могу Ош базарына жакын жерде жашайм. Анан Бишкек шаарында тургун болом, атым Тамара. Эме Моорик жерин ушу ардын уюгундай аябай киши көп го, жана кыялдын алдындагы чоң жолдо, Чүй көчөсүбү. Ошол жерден ары өткөн, бери өткөн да машина да көп. Анан ошол жерге жана жол көзөмөлдөөчү патруль дейби дорожный. Ошолордон бири экөөнү таягы менен аркы четине, берки четине коюп, эми баардыгы жанагы нерсенин баары ишке ашканча ошону кичине тартипке келтирип койгон оңбу деп ойлойм да. Анткени троллейбус, автобус келсе, алар өтүп токтой албайт. Ошол жерде мен бир дана немен айтып коеюн. Кыялдын алдында эңкейиш бар. Эмеге базардын ичине кирчү. Ошол эңкейиште бир 2 майда 3-4 машина жантыгынан туруп алат. Ылдый жүрүп кетеби деп да коркот. Ошол жерден киши да кирип чыга албайт. Ошондой кылып Боореки, Ош базары, Орто Сай, ошо ардын уюгундай болгон жерлерде подземный ходу жок, жанагыдай жерлерге ошо жол көзөмөлдөөчү патрулдардан эми алар 12 саат тура албайт, бирок кезектештирип тургузса анча-мынча сестенишет беле дейм, мына маршруттук жанагы жапайы машиналар. Рахмат апа. Эми ал ГАИнин жумушу анан постоянно эле жүрүшөт Ошский базарда, гаишниктер ар бир базарда эле көп эле жүрүшөт. Жетишпейт го негизи. Ош базарда 2-3 сааттан тыгын болот. Ошол жерге сөзсүз түрдө унаа токтотуучу жай салыш керек деген угарман 2-3 жөнөтүп атат да. Мисалы бул менимче угармандар туура белгилеп атат. Бир гана Ош базарында эмес, башка базарлардагы көрүнүш. Буга чейин шаар мэри Өмүркулов мырза болуп турганда, ошо Ош базары чындыгында бир топ иретке келбеди беле, жанагы унаа токтотуучу жайлар, ал жерде жанагы мыйзамсыз ар кайсы жерге токтогон унаалар дагы тыйылып калган. Бирок кайрадан эле башаламандык орун алып атпайбы? Түздөн-түз дирекциянын күчү чама-чаркы жетет беле буга? Дирекциянын жалгыз күчү жетпейт, естественно. Ал үчүн шаардын бүт тиешелүү структуралары чогулуп, чогуу иш кылыш керек. Макул, анда Ош базарынын аймагында муниципалдык унаа токтотуучу жай барбы? Сиздердин дирекцияга тиешелүү болгон? Жок, Ош базарынын тегерегинде жок. Ош базарында Курса болобу ал жерге? Мен жеке оюм мына Беш Сарынын маңдайына салса болот болуш керек дейм да, бирден архитектор. Рустам менен туура айтып атат, чама жетпейт. Мындай да азыр шаар өнүгүп атат. Өнүккөн сайын ар бир микрорайондо өзүнүн базары болот. Могу чоң базарлар бөлүнүш керек. Азыр мурда баягы Восточный базар деп тиги эмече суктангандай убакыт эмес. Азыр дүкөндөр да көп курулду. Ар бир биринчи этажда дүкөндөр көп. Бул жакшы нерсе. Камоктун баары жоголду. Анан эми мынау базарларды бөлүп Аламединди деле, Ошту деле баягы өз калыбына келтирип, анан башка мына кээ бир жерде жана бир Баткен базары же мындайлар жаралып келе атпайбы? Ошол сыяктуу шаардын ар кайсы жеринде бирдей баада кылып сата турган продукция болсо, анда элдер ал жерге тыгылбайт. Ошондуктан мынау бул ценовой политика, мынау мэриянын могу концепциясы керек да. Ошондо жанагы базарлар да азаят, эмелер да азаят. Азыр биз бул теманы жаңылыктардан кийин уланталы. Программабызды уланталык. Анда жаңылыктар менен айтмакчы ар бир жарым саат алкагында тааныша аласыздар. Азыр Бишкектеги унаа токтотуучу жайлардын абалын кеп кылып жатабыз. Эгер жаңылбасам, мына былтыркы жылы шаар кеңешинин депутаттары атайын бир долбоорду даярдашкан эле да. Мен ошол долбоор боюнча карасам, анда жеңил унаалар үчүн 10 сом, жүргүнчү ташыган транспорт 20 сом, ал эми жүк ташуучу унаалар үчүн 50 сом болот дейт. Автоунаасын бир күнгө калтырып кетүү үчүн жеңил унаага 50 сом, жүргүнчү ташыган транспортко 70, жүк ташуучу унаага 100 сом төлөнөт деп долбоорду иштеп чыккан эле.
Бүгүн мына азыр эми шаар кеңешинин жаңы депутаттары келип ишин баштап атат, бирок алар бул көйгөйдү билсе да канчалык деңгээлде долбоор менен тааныштыгы бар айта албайм. Ишке ашыруу реалдуубу, ушундай сумманы бүгүн калк төлөбөйбү, көтөрө алабы? Сумма боюнча сиз берген суммалар окончательный эмес. 50 сом деген эми разный эмелер болуп атат, сунуштар. Бирок мына момча болсун деген еще тактала элек да. Бирок Мурунку депутаттар иштеп чыккан да, мен ошон үчүн айтып атам. Мурунку депутаттар кабыл алган эмеси а жерде токтомдо баалар жок. Потому что анализ регулятивного воздействия деп болгон. Мына мен эми муну мурда Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Алмаз Кененбаевдин өз өзүнөн уккам. Ошон үчүн мен белгилеп атам да. Эми албетте азыр анча-мынча өзгөрүү болушу мүмкүн, бирок ошол кезде ушундай долбоорду алып чыгып, талкууга алып чыгышкан. Даярдап. Көркеңештин сайтында ошол 197 токтом бар. Ишин ачып таанышсаңыз болот. Ичинде баалар жок. Азыркы моментте ошол баалар боюнча иш жүрүп атат да, баасын оптималдуу канча болот депчи. Бирок исходный баасы илгерки 10 сом парковка и стоянка 25 сом. Ошондон талчок кылып дальше метет. Макул, анда бул баа арзанбы же мындай кымбатпы? Эми азыркы сиздердин дирекция деле анализ жасайт да. Дирекцияда муниципальный болуп турганда парковкалар билесиз 10 сом болчу, стоянкалар мына 25 сом. Азыркы учурда шаар мына өнүгүп атат, чоңоюп атат. Баары кымбаттап атат, мына частниктер иштеп атат, мына табылды биримдиги кечүүнү жөнүндө сөз болуп атпайбы, мына 20 сом алышат. Квитанциясында жазылып турат, парковка үчүн эмес, парковка кирип чыкканга жардам берген үчүн 20 сом алып атабыз депчи. Анан кийин дордойдун тегереги бар эле 40 сом, 50 сом баалары эме. Анан кийин азыркы моментте ошол баалар 10 сом менен 25 сом илгери коюлган баалар да. Азыркы рынок боюнча баалар көтөрүлүш керек деген ойдобуз. Бир жагдай жалпы мындай шаардыктар үчүн деле түшүнүксүз, келген меймандар аны деле жакшы билбесе керек. Мисалы, соода точкасынын жанына унааң менен токтосоң, пайда боло калат да, ошо сиз айтмакчы жардам берген адамдар пайда боло калат дагы 15 сом, 20 сом деп алышат. Бирок квитанция жок, ал каражат кимге кетип атат, кимдин чөнтөгүнө? Мисалы, көчөдөн бирөө келип эле ошо жерден мисалы иштеп бир аз каражат таба калса болобу деген суроо пайда болот. Мурун мына Цумда муниципальный парковка болчу мурун. Андан кийин 2014-жылы жабылганда биз парковщиктердин баарын увольнять этип, бүт договорлордун баарын расторгать эткенбиз. Бирок көнгөн кишилер, мына байке айткандай, таякчандар жоголуп кеткенден кийин анча-мынча неудобстволор пайда болду депчи. Көбү айтат, мурун парковщиктер турганда удобно болчу дейт. Жок, мен ал жөнүндө сураган жокмун. Азыр ал мыйзамдуубу? Жок, ал мыйзамсыз. Төлөнбөш керек, Төлөнбөш керек. Бирок бир чети дагы бар да, мына парковщик келди, жардам берди, водитель өз ыктыяры менен берет. Некоторыйлар өз ыктыяры менен берет, ыраазычылыгын билдирип. Болбосо жанагы келиңиз эми 20 сом деп сурагандарга бербеш керек деген нерсени айтып бербейсизби? Негизи бербеш керек. Негизи баары тең бүт бесплатный. Азыр угарман дугалык күтүп атат. Саламатсызбы? Сиз байланыштасыз? Саламатсызбы? Саламат. Мен сизден сурайын деген, бул жака суроо берейин деген. Могу Шопокова жана Фрунзе көчөсүндө тиги өтпөс оттун жанында эме болуп атат да. Тротуардан ар жака чейин чыгарып парковка кылып атышат, и ошол жакта парковщиктер жүрөт да, 5-6 парковщик жүрөт. Тротуардын ар жагы тиги эмен аянтына чейин кирип кетип атат, өчпөс оттун тегерегине чейин барып атышат машина. Туура, мен да көп көрөм. Ошолорду жойсо болобу? Жана дагы айтайын дегеним, биздин чоңдор карапайым жумушка 15 мүнөт, 20 мүнөттө жетчү жерге 1 саат, 1,5 саатта жетет эртең менен. А биздин чоңдор жумушка 5 мүнөт калганда чыгат, жолду жаптырат, түз эле жумушка кетишет. Ушул маселелерди кандай чечсе болот, ушуларга чара көрсө болот. Азыр Жумек мырза биринчи суроону уга албайлыбы? Жоопту Рустам мырза жооп берсеңиз, Шопоков Фрунзе көчөсүндөгү унаа токтотуучу жай боюнча айтып атат. Шопокова негизи Баканбаев көчөсүнөн баштап Жибек жолуга чейин частный лицого берилген. Ошол быйыл ошол Шопоков көчөсүн полностью автоматизированный парковка кылам деп өзүнүн мойнуна алып мэрия менен договор түзгөн. Башкача айтканда? Башкача айтканда анын собственный каражаты төлөнүш керек. Бирок эми жана өчпөс оттун ичине чейин коюп атат деген жагын көзөмөлдүк алыш керек го. Анын баары тең, ошол аянттын бардыгын тең унаа токтотуучу жай кылганга уруксат берилгенби?
мисалы архитекторлук жактан караганда деле чиймесине жазылат да кайсы Ооба, жерлерде токтотсо болот, кайсы жерге жок деген. Шопокованын көчөнүн оң жагына сол жагына канча метр парковка болуш керек, анын баарын архитектор уже проектчи баарын даярдап колуна берилет. Бирок муну эске алышыңыз керек экен, сөзсүз караш керек. Анткени эми макул менчикке берди, анын ижара акысы төлөнүп атат деген менен эле бул маселе чечилип калбайт, андан ары көзөмөлдүк болушу зарыл, туурабы? Жумек мырза, эми экинчи суроо боюнча. Ушуга да кичине кошумча кылып кетейин. Анткени мындай да, жанагы таякты кармап турган кишини элдин душманы катары, элди жегич, соргуч катары көрүп, мына мен өзүм тажрыйбамда, мисалы бир жанагы комфортко барып бирдеме алайын деп машинемди коюш үчүн 10 мүнөт жоготом, 15 мүнөт. Анан бир эптеп атып бир жерге коюп коем, анан кирип чыккыча баягы соода түйүнүнө келип, мындай кенен нерсени таап ала алганга убакыт жок да. Эми ушул убакытты өлчөп көрсөк, бул 10 сом эмес, 50 сом, 100 сомго кетип калат, жоготуп атасың. Анан бул ыңгайсыздыктардын эгер мүмкүнчүлүк болсо азырынча таягын берип эле, квитанцияны колуна берип эле тиги иштетип койсо бул жумуш орун деп коет. Мына ар бир орун. Жок, эми алар муниципалдык эмес да. Жок, муниципальный болобу эме болобу квитанция берсек, ар бир квитанциянын акчасы барып кассага түшөт. Квитанцияны ким, мэрия тарабынан берет? Аны эми четиш оңой эле маселе, эч кандай эле эме жаратпайт. Анан жана киши айтып калбадыбы, могу чоңдор тиги атка минерлер деп. Атка мингенден кийин тезирээк жүрүш керек да. Мисалы биз мамлекетпиз. Бул борбор шаар. Жана мигалка менен чоңдор ары бери өтүп атканына сыймыктаныш керек. А эгерде бул жерде андайды көргүңүз келбесе, айыл болуп калат. Мына деревня деп коет. Бул мамлекет, бул мамлекеттин символ, мамлекеттин делегация келет, эмелер келет. Жанагы охрана менен чооб өткөн машинелерге сыймыктанышыбыз керек. А биз анын баарын тиги атка минерлер муну анда жөнөкөй машинеге башка жактан келген президентти салып алып бир өткөрүп көргүлө, булар эмне тиги мамлекетпи же эмне деп доо кетет да мөбүзгө. Рахмат, кийинки угарман, саламатсызбы? Сизди угатабыз. Угатабыз, өзүңүз тааныштырып сурооңузду айттыңыз. Ассаламу алейкум, Кубанычмын, Нарын шаары. Урматтуу коноктор. Абдан жакшы маселе экен да. Эми бизде Кыргызстанда баардыгы аймак эле барып эле, Бишкек эле барып эле, такара бересиз, биз Бишкектегилер биз жылып аткандай эле. Кароочусу деле машина айдайт, министри деле машина айдайт, азыр ар бир үйдө эле 2 машина болуп калган. Парковка болгондо могу көчөлөр тар болуп атпайбы? Анан аптеканын түбүндө деле парковка, магазиндин түбүндө деле парковка, общий туалетке барайын десең деле парковка ушундай да. Анан да сиз туура айтасыз. Жана квитанция кылыш керек. Квитанция кылып. Биз өзүбүз, айдоочулар күнөөлүүбүз. Жөн эле бир таяктан келип эле, келе 15 сом десе берип коебуз да. Абдан туура. Ушул маселени мамлекеттик деңгээлде коюш керек. Квитанция берилсе эле, ал квитанцияны жогото албайт да. Ал квитанцияны өзү чыгарган жок да. Ошол эле мамлекетке төгүлөт акчасы, биринчи суроо. Экинчи суроо эме магазиндер курулуп атпайбы? Магазиндер, этажный домдор курулуп атпайбы? Ошонун астында стоянкалар барбы? Ошондой курулуп атабы? Архитектура жагынан ошондой маселелер коюлуп атабы? Үчүнчү суроо, жанагы стоянкалар бар го, жана түнкүсүн коюп атпайбы? Элдер бар, гараж жокторчу. Ошол стоянкалардын жанагы мындай ээнирээк жерге койсо болбойбу? Мындай шаарда сырткарычы басып барабы, троллейбус менен барабы, барып ошол жактан айдап кетсин. Ар бир үйдүн эле жанына эле стоянка куруп алышканда бул мыйзамсыз элечи. Рахмат. Эми ал минген атын байлай турган мамы деле керек да. Мисалы кеп анда эмес, кеп мына ушу киши туура айтат, жанагы бул маселени чечиш керек. Чечиш үчүн мына баратып айтып атпайм, жана Тоголук Молдоскибер Бөкөнбаев менен келатсаң, тротуар жаап койгон. Тротуар жок. Мына киши басып өтө турган тротуар жок. Мына жана Токтогулда айтпадымбы, жана Карбен клуб белем эмне? Көчөнү мына жарымысына чейин эле болгон. Аны көрбөйбүз дагы. Чоң шаарларда жанагы келатып тротуар жок калбадыбы? Ошол жана куруп койгон үйдүн биринчи этажын проход кылып коюшкан. Мына көп жерде, мына Европада баардык жерде баягы мурун илгери канча жыл мурун курулган үйлөрдүн алдынан киши басып өтө турган тротуар кылып койгон да. Бирок үй турат. Ошондой кылып баардык жерде биринчи чече турган маселенин айтып атпаймынбы? Мэрдин алдында бир татынакай кеңеш
түзүш керек. Мына бул общественный совет или кандай совет, эми ага тажрыйбалуу адамдардан алып. Угарман Илимден. байланышта, саламатсызбы? Сизди угатабыз, айта бериңиз. Алло, салам. Саламатчылык, кулак сизде, сурооңузду айтсаңыз болот. Бир суроом бар эле ушу бир бул болгон нерсе да, бул Фучик көчөсүндөгү жанагы алиментация. Ошонун ичине кирип чыкканда да акча төлөнөт да, ошонун парковщик, стоянщик ошол жерде жүрөт. Кирдиң чыктың акча алат постоянно. Мен мисалы 5 жолу кирип чыксам 5 жолу акча төлөшүм да. Ошол не себептен ошол больницанын тегерегинде больницанын парковкасына кирсең да акча. Түшүнүктүү. Башка сурооңуз жок да? Башка суроо жок. Жооп бериңиз. Эми бул больницанын ичинде больница негизи мамлекеттик учреждение, мамлекеттик. Анан кийин өзүнүн кагаздары бар, анан өзүнүн жеринде хозяйственный деятельность өзү билгендей жүргүзөт да больница. Кийинки угарман сурап атат. Жакында социалдык тармактан окудум. Ал жакта Борбордук ЦУМдун жанында жаңы унаа токтотуучу жай ачылат деп жазылыптыр. Бул чынбы? Канча жылда бүтөт? Бюджети канча? Өз оюм, унаа шаарда абдан көп. Шаарга барганда автоунаа токтотуу кыйын болуп баратат дейт. Вот ЦУМдун ылдый жагынан салынат, бирок канча мөөнөттө бюджетин менде маалымат жок экен. Эми бул жерде капитализмге кирдик. Элдер сезбей атат. Бир тыйын төлөсө деле тиги ошону ойлой баштайт, эмне үчүн төлөйм деп. Капитализм болгондон кийин же капитализмде жашашыбыз керек, же баягы мурунку социализм сыяктуу. Эми ал жерге барып ошо машинесин бир 5 сом төлөп токтотуп койгонго буга рахмат айтышыбыз керек. Ошон үчүн калган маселени там жанагы квитанция менен чечип койсо болот. Аны эч кандай эле кыйынчылык жок. Мен жообун уга албай калдым. Азыр муниципалдык унаа токтотуучу жайлардын баасы канча сом айтып койсоңуз деп кайрылган экен. Менимче сиз айттыңыз 25 сом деп. Анан бул саатынабы же бир күнгө алынабы Бир дейт. күнгө алынат 25 сом. Бирок мисалы 1 саатка кирип чыксаң деле ошол каражатты төлөп чыгасың деген сөз мына угарман. Кийинки байланыштагы кезекти угарманга берем. Саламатсызбы? Угатабыз сизди. Азыр айтып атпайбыз, жана жаңы салып аткан домдор, магазиндер парковкасы менен дечи, алар өздөрүнөн ашпайт да, даже жашоочуларга ылайыктуу стоянкалар жок да. Анан биринчиден мен ойлойм, жол транспорт, маршрутник кандай эң көп пробка кылган ушул маршрутниктерден, жолдун ортосуна да токтойт, парковкага да токтойт, каалагандай эле токтойт. Биринчи ушул жагын чечсе кандай болот деген ойда. Анан эң акырында өз сайтка келет болуш керек. Бирок стоянка менен шаардын ичинде пробканы жоюш кыйын го дейм. Рахмат. Жок, эми мына эсептеп көрсөк, канча маршрутка жүрөт биздин шаарда. Анан канча адамдар мисалы маршрутка менен баратат, каалаган жеринен чыгат да. Мурда жанагы токтомо жайларына токтоп, анан элдер ал жерден жөө басып эметип келчү эле да. Анан буга да парковкага тиешеси бар. Мына бу жана айтпадымбы, маршруткаларды Борбор шаардан алып чыксак, анда биринчи бул бир жылга чейин балки маселе чечилет. Андан кийин кайра эле баягы көбөйөт. Ошондуктан азыр жана генералдык долбоордо тезинен Азыр шаардын деталдуу планы иштеп атпайбы? Деталдуу эми архитекторлор чиет. Эми аларды бирок эми аны архитекторлордун колунда эмес бийлик. Архитекторлор муну жаса десе муну жасайт. Айла жок. Ошондой болуп атпайбы? Азыр мына эми көп нерсени бузуп архитекторлор уруксаат берди, булар күнөөлүү деп аны күнөөгө тартып эми күнөөлүүлөр көбөйөт. Анын бизге кереги барбы жокпу? Баягы мурунку замана кетти, ал жерде курулган эмелердин баарын бир ойлошубуз керек. Токто, эми муну кантип өзгөртүшүбүз керек? Муну бузуп салсак эле парковка болбойт. Мына азыр сиздин сөзүңүздү угам, бирок мен ага чейин бир жагдай жөнүндө сурайын деп атам. Башка өлкөлөр мына ушул биздеги көйгөйдү же биздеги баш ооруну кантип чечишет болду экен? Дубайды айталык. Жер аянтын үнөмдөөчү автоматтык унаа токтотуучу жайлар түз ушул Дубайда жайгашкан экен. Текчелерден турган айланма конструкцияны курууга алар болгону 5 күн гана керектешет дейт. Ал эми Кытайда болсо жер астында унаа токтотуучу жайлар көйгөйүн чечет. Мындай автоматташтырылган унаа аянтчалар маселени оң жакка чечкени менен ал кымбатка турат экен.
Сингапурда болсо Хамилтон деп аталган көк тиреген көп кабаттуу үйдө унаалар үчүн өзүнчө бөлмөлөр курулган дейт. Куруучулар 30 кабатка чейин жете турган унаа лифттерин орнотуп коюшкан. Ал эми Японияда болсо унаалар эмес адамдар үчүн жер аянты тартыш болгон учурда 1 чарчы метр аянт баалуу болуп эсептелет. Буга байланыштуу алар 2 унааны токтотуунун эбин табышкан бир эле жерге дейт. Ал эми Индияда болсо роботтошкон унаа токтотуучу жайлар курулган дейт. Демек, бизде дагы кандайдыр бир азыр мына абдан көп интеллектуалдар өсүп атат. Мүмкүн жанагыдай инвесторлордун жардамы менен ушундай бир системаны киргизүү керек чыгар. Биз албетте бул айтсак, мына Рустам мырза жылмайып атат. Мүмкүн ушул жакын аралыкта чечүүгө жол барбы бизде? Мына сизге рахмат, ушу жанагы илимий обзор деп коет. Ошону жасап атканыңызга. Мисалы, мен бир да депутат, бир дагы мына эми сакалдуу киши катары ачык эле айта алам. Жанагы жазган эмелерди окубайт, эчтекени билбейт. Мисалы, Японияда бир имарат куруш керек, же бир жерге бир жол куруш керек. 4 жыл мурда ошол жашап аткан эмелерге информация жиберет баракчалар. Алар талкуулайт, 1 жылдан кийин жыйналыш кылат, жок болбойт деп чыгат. Экинчи жылы тигилер башка нерселерди ойлоп таап анан кайра макул кылат. 3-чү жыл ошентип отуруп, анан жана 3-чү жылы долбоорго кое берет. Долбоор бүткөндөн кийин чыр чатак жок, эчтеке жок. А жерде баягы имарат курулганда парковка түгүл, баардык жагы экология жагында эметип кетпедиңиз. Ошонун баары чечилген. Мисалы, Дубай ал город будущего на современный. Эгерде андай кылабыз десек, башка жаңы жерге борбор шаар курушубуз керек. Ага күч жетпейт. Мисалы, Астана көчүрүп салды, көп маселенин баарын чечип салды. Бизде болсо эмне? Эң жанагы күчтүү маселе жанагы темир жолду түшүрө койсок, биздин бактыбыз а жерде снос кылбай эле көп проблема чечилет да. Эми ошону талкуулаган да жок. Мисалы, мына мэрияга деле неме ачык айта алам, анткени опыт жанагы илимий даража баардык жагынан мына Гүл Алмамбетова деген Татынакай кызы бар, руководитель аппарата. Биздин факультетке да келди, Славянский университет, да мурунку мэр деген. Ой агай, сөзсүз мына жолуга сүйлөшөбүз. Чакырып, мен айттым, мен бекер эле силерге консультация кылып берейин. Десем, мына мэрди шайладык, элде мына элдин суроосунан билсек болот. Биз кайсы деңгээлде экенбиз? Элдин баары мына жалаң эле тазалыкты. Эми тазалыктын ишканасы бар, директору бар, ал эле чечет, бул мэрдин маселеси эмес. Мэр эми ушу дворник кылып алабыз. Мэр деген бул высоко поставленный башкача айтканда, бул негизи шаар бийлиги үчүн стратегиялык мааниси бар маселе деген. Кезинен жанагы эл отуруп түз кеңешип, жанагы кеңеш түзүп анан чечиш керек. Бул жерде мына эртең мындан да бүт эле политикага айланып кетип атпайбы? Эгерде жана мен программанын башында айттым эле, окумуштуулардын Бишкекте 2020 жылы жол автоунаа жүрбөй калуу коркунучу бар дегени чын болсо, чындыгында ойлончу маселе экен. Ага бир 3 эле жыл убакыт калды. Чындыгында азыр бир үйдө 2-ден 3төн автоунаасы бар жарандар көбөйүп атат. Эми ал жанагы факты констатируем. А чече турган маселени ойлонбой атпайбыз. Бул мэриянын алдында чечилиш керек. Угарманга кезек берем азыр. Саламатсызбы? Сизди угатабыз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Көбөсек болупту. Айтыңыз. Мен бул жерде айтайын дегеним, болбогон нерсени проблеманы козгоп тураттым да айткандачы. Бүт баардыгы шаарга топтоп алды. Кыргызстандагычы. Пробка болбоктугунан башкасы болот да, мисалы. Облас завод фабрикалар куруш керек. Элдерди жумуш менен камсыз кылыш керек. Биздин чоңдор болбогон эле бирин-бири жамандамай болбогон бир парковканы. Бул болбогон эле проблема, бул ар бир киши өзү чечет. Ал чоңолгон акча бир чоңдун чонтойуна түшүп атат, чөнтөгүнөчү. Бул мындай айтканда бул элдин проблемасы эмес да, мындай айткандачы, бул нормальный адам нормальный проблема менен чечет. Рахмат. Эми бул жерде бул эми айтып коеюн. Эми баягы чөнтөккө түшөт, ал баягы базарда айтылып аткан сөздөрдү бул жерге чыгарбашыбыз керек. Бул кичинекей маселе эмес, айланайын. Бул маселе бул жагынан чыгып атат, парковкадан. Бул тереңде жатат. Бизге борбор шаар керекпи же кереги жокпу? Ошол жана илимдин негизинде баарын өлчөп, бул 21-чи кылымда илимдин жанагы окумуштуулардын күчүсү эчтеке кыла албайбыз. Окумуштуу деген сөздү жанагы тиги депутат деген сөздү шылдың сөз кылып баратабыз. А чындыгында
илимдин күчүн колдонушубуз керек. Мына Илимдер Академиясына бул проблеманы чечкенге кайрылмак турсун, академия жок деп эсептелет. Азыр Рустам мырза айтыңызчы, мына эми жакынкы күндөрү шаар кеңешинин сессиясы болору күтүлүп атат. Биринчи маселе катары бул алынып чыгаарындагы кече ошо маалымат өкүлү белгилеп өттү мага. Кандай сунуш менен барганы жатасыздар? Жанагы муниципалдык менчик, муниципалдык автоунаа токтотуучу жайлардын баасы 25 сом деген сунушту киргизесиздерби же көтөрүү жагы да каралабы? Көтөрүү жагы да каралат. Сиздер дирекция ошону көтөрүп бергиле деп сунуш даярдадыңыздар, унаа токтотуучу жана гостевой деп аталган парковкалар боюнчачы? Эми гостевой парковкалар боюнча дагы спорлор болуп атат. Айрымдар айтып атат, бул биздин бюджетке каражат алып келчү, муну кайрадан акы төлөө аркылуу ишке ашырышыбыз керек, ошондо шаарга жеңил болот, тыгындар азаят деген версиялар бар. А дирекциянын версиясы эмне? Эми негизи дирекциянын позициясы гостевой парковка дирекциянын колунда болуш керек. Сиздерге өтүш керек деген ойдосуздар. Бизге өтүш керек. Магазиндин же кафе, ресторандын, любой учреждениянын хозяйны, владельцы биз менен договор түзүп, түздөн түз бюджетке ошол гостевой парковка иштетилгени үчүн акча төлөнүп туруш керек. Анын баасы канча болуш керек анда? 10 сом эле болуш керек. Ал 1 саат, 2 саат келип кете турганда, Ооба. Краткосрочный келди, өзүнүн жумушун бүтүрдү, кирди, өзүнүн жумушун бүтүрдү, чыкты, келди. Бул унаа тыгынына түз таасир эте алабы анда, чече алабы? Жок, өтө деле эметпейт, бирок анча-мынча эме берет, жардам берет. Эми сиздер муну деген анча-мынча дебестен ошол барган учурда депутаттарга ынанымдуу далилдеп беришиңиздер керек да. Багы сиздер дагы айткан сөзүңүздөрдү коргошуңуздар керек да. Мен азыр сиздин жоопко ынанбай атам да, мисалы. Бирден мына жолду дагы расширять эткенге дагы эме болсо, азыр жолдун эки чети тең зеленый насаждение болуп атпайбы? Ал боюнча да дагы шаардын тургундары возмущаться болуп атат да, эмне үчүн эмеш керек. Бирок бир четинен шаар негизи өзүбүздүн шаарыбыз кички эле шаар. Менимче шаардын границаларын чоңойтуп, жолдорду дагы чоңойтуп расширять этсе, ошондо көп эле пайда болот болуш керек. Мен эми ачык айтып коеюн, мэрия менен депутаттар эки тилде сүйлөшөт. Мисалы, мэрия бирде айтып атса, депутаттар түшүнбөйт. Дайыма болуп келген көрүнүштө өкмөт менен эл өкүлү. Анткени депутаттар ойлойт биз элдин сөзүн сүйлөп атабыз деп. Ал элдин мен дагы мына элмин, сүйлөгөн жок биздин сөздү. Алар эптеп оюна келгенде политикага элге кантип жагыш керек. Элге мисалы бир депутат туруп айтат, төлөбөш керек десе, ой кандай сонун депутат экен дейт. Чындыгында биз азыр бул борбор шаарда, мэриянын иши, мэриядан бирөө туруп айта албайт. Бул 10 сом болуш керек десе, мына сен элдин душманысың дейт. Мына ошон үчүн жана эки тилде болбош үчүн айтып атпаймынбы, илимдин күчүн колдонуш керек. Мисалы мен депутатын дагы мэрия баарын мына жакшы билем. Макул, сиздин оюңуз кандай анда? Ой мына акы төлөнүш керек ал дагы. Сөзсүз төлөнүш керек. Бул элдин керек анда баасы. Ал борбор шаарда. Эгерде мисалы мына чет өлкөдө мындай борбор шаарда жашагың келбейби? Башка шаарга көчүп кетесиң. Ал жерде бүт арзан. Жумек мырза, мына муниципалдык унаа токтотуучу жайлардын баасы 25 сом азыркы баа. Аны көбөйтүш керек деп атат. Жок, ким эсептеп атат? Мына азыр айтып атпайбы? Жок. Дирекциянын баасы койгон баасы 25 сом. Бул шаардык бийликтин баасы. Бирок аны көбөйтүү жагын карап атат. Жанагы 1 саат, 2 саатка токтоп кетүүчү жайлардын баасы канча сом болуш керек анда? Эми жана 10 сом төлөп атпайбызбы? Эл төлөп атат. 10 сом төлөсөм, мен убактымды үнөмдөймүн дагы 10 сомдон көп пайда түшүп атат. Бул жерде мэрия айта албайт. Анткени 15 сом десе бүттү, мэрия жаман. Эми чындыгында бул маселени жакынкы күндөрү Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары карап, маселеге чекит койгону турат. Ал күндө эле алыс эмес, биз күтөлү. Кандай чечим кабыл алат экен? Чыны менен эле шаардык бийлик менен шаар кеңешинин депутаттары бир мунасага келип, баасын дагы анан кимдин карамагына өтөт ошол автоунаа токтотуучу жайлар деген жагдайды чечип берсе, элге жеңилдирээк. Эми мындай да жанагы тилекке каршы талкуу аяктап калды. Мен сиздерге ыраазычылык билдирем.
Ушуну менен бүгүнкү Айлампа программасын жыйынтыктайбыз. Биздин студиянын меймандары Бишкек шаардык мэриясынын муниципалдык рыноктор жана унаа токтотуучу жайлар дирекциясынын бөлүм башчысы Рустам Алиев, архитектор, шаардык кеңештин мурунку депутаты Жумабек Тентиев болду. Көңүл бөлгөнүңүздөр үчүн ыраазычылык билдирем. Ал эми алдыда жаңылыктар топтому бар, сөз кесиптешимде. Күндүн окуясы, курч суроолор, ачык жооптор, кайчы пикирлер, ачуу чындык, талаш тартыштар. Мунун баары Айлампа программасында. Саат 9-дан 10-га чейин тыңдаңыз.